Erkekler ukkula. Hakikatta erkek oңолгондо гана үй бүлөсү оңолот. Унутпагыла, субханалла. Hakikatta erkek oңолгондо гана болот. Erkek болгондо гана субханалла үй бүлөсү оңолот. Валлахи, Алла мен касам ичип айтамын, субханалла. Эркектин оңолушу, бул hakиkat нерсе. Ошон үчүн аалымдардын бирөөсү айтат, качан дейт, аялдын бузулганын көрсөңөр дейт, эркектин бузулганын билгиле деген. Качан эркек оңоло турган болсо, көлөкө туура жакта өсө кетет. Ушундай нерсе, эмнени айткыңар келип атат дагы? Аллаху акбар. Жаман көрбөгүлө бизди. Айтышыбыз керек болот. Ушул жерге 15 эле күнгө келесиңер болгон, 15 эле күнгө келесиңер, субханалла. Эмнеге үмүт кылып келдиңер? Эмнени үмүт кылып келдиңер? Айткылачы мага бул жергечи. Эмнеге силер $1700 төлөп, эмнени үмүт кылып келдиңер бул жерде? Намазды уктап койсоң, эртең менен субханалла саарлыкта ооз тамак ичпесең, бирөөнү ооз ачтырбай бассаң, же тооба кылбасаң, же шүгүр айтпасаң, же чечим чыгарып субханалла өмүр жеткенче ушу жолумду чечпейм деген ниетиң болбосо, эмнеге келдиңер мисалсачы? Эмнени үмүт кылып келдиңер? О Кудай кечире көр, о Кудай кечир мени, туура эмес жашаптырмын дегилечи ай. Эмне үчүн туура эмес жашаптырмын деп айтпай атасыңар? Эмне үчүн мен туура эмес жашаптырмын ушул жерде? Мен ушунча взятканы алыптырмын, ушунча адамдарды кордоптурмун, ушундай бир туура эмес жашап, ушунча жыл намаз окубаптырмын, ушунча жыл орозо тутпаптырмын, ушунча жыл ушу сени Алла ушактаптырмын, ушунча Алла сага тоң моюндук кылыптырмын. Эмне үчүн кейбей атасыңар? Эмне кейбей атасыңар? О жерде отурасыңар, канча аялдар күйөөңөргө итаат кылбайт экенин көрүп атам ушучу. Субханалла, күйөөсүнүн аркасында аял киши күйөөсүнүн аркасында бир кадам артта басыш керек, субханалла. Же болбосо аялдын кармап алыш керек, эркек мону колдон кармаш керек. Бирок кетип бараткан башым оорутпа деп атканда аялдар коп атам. Башым оорутпа, мен билем. Бул жерден сыйлап кеткиле. Бул жер айланайын чалым. Субханалла, сен жаман болсоң дагы ушунча жыл мага чал болдуң. Ушунча жыл болду, эр болдуң, субханалла. Ушунча жыл болду, ушунча эр болдуң, машалла. Рахмат сага. Мага түтүп койгонуңа рахмат деп койгула. Силер жырга сонун аялдарсыңар баарыңар. Идеальный аялсыңар. Жок, мүмкүн эмес андай. Эми кечирип койгула, мен урушкум келип атат, азыр атайын урушайын деп келбей. Мен жөн эле жүрбөйм, ар басам, бери басам, карайм, кимге айланандар, кел өзгөрүп кетели Кыргызстанга. Өзгөрүп башкача болуп кетели. Один единственный болуп кетели, машалла. Силер башка бирөөнү карабагыла. Башка бир адамдарды карабагыла силер, субханалла. Тиги деле тигинтип жүрбөй, ал жүрө берсин ал. Сен башкача бол, машалла. Сен Алла менен мамилең туура, сен пайгамбар менен мамилең туура, сен Кур'ан менен туурала, машалла.